Баскан сайын тарыхый жайлар алдыңан чыгып, тарыхтын урунтуу учурлардан кабар берген Трабзон шаарынын кереметине тамшанып бүтө албадык. Кийинки сапарыбыз Трабзондун бийик тоолору жана жиш токой менен курчалган, жаратылыштын айтып бүткүс кооздугуна орунуп турган Мустафа Кемаль Ататүрктүн Ак сарайына болду. 1890-1912 жылдар аралыгында курулушу жүрүп өзгөчө архитектуралык ыкма менен салынган бул имарат терең тарыхка бай. Ошол мезгилде Осмон империясында жашаган архитектор тарабынан курулуш иши жүргөн. Осмон империясынан соң Мустафа Кемаль Ататүрк бул жерге бир нече ирет келип кетет. 1931 жылы алгач келгенде эле ушул аймакты абдан жактырган. Муну байкаган ал кездеги жетекчилер дал ушул жерде Мустафа Кемаль Ататүрккө белекке беришет. Bir 1937 жылы келгенде түрк дүйнөсүнүн даанышманы аталган Ататүрктүн акыркы сапары болуп калат. Бул дүйнө менен кош айтышаардан бир жыл мурун дал ушул сарайдын ичинде отуруп бардык дүнүйө мүлкүн жалпы түрк элине калтырып кеткендиги тууралуу кат жазган. Ошентип 1940 жылдан баштап бул жер музей катары түрк мамлекетине кызмат кыла баштаган. Ичинде Ататүрк доорунун атмосферасы сакталып, оригиналдуу эмеректер, тиричилик буюмдары, жада калса килемдер да сакталган. Мустафа Кемаль Ататүрктүн бул ак сарайы түрк тарыхына кызыккан саякатчылардын сөзсүз көрүшү керек болгон жерлеринин бири. Үй жакшы сакталган, бакча менен курчалган, ошондой эле шаардын жана деңиздин кооз көрүнүшүн сунуш кылат. Ак сарайдын ичинен көргөн буюм тайымдардын бардыгы Мустафа Кемаль Ататүрк колдонгон оригинал буюмдары. Ал эми мына азыр көрүп турган имараттын кооздугу ошол кездеги, тактап айтканда 1890 жылдан 1912 жылга чейинки аралыкта популярдуу болгон Европа Ренессанс дооруна таандык архитектуралык стиль. Бул жерге негизинен жай мезгилинде дүйнөнүн булуң бурчунан келген меймандарды кабыл алабыз. Өзүңүздөр билгендей эле жылдын дал ушул айларында негизи эле Туркиянын бир катар жерлеринде туристтердин саны арбын болот. Айрыкча Европа өлкөлөрүнөн, Сауд Аравиясынан келгендер көп. Бул жакка Туркиянын чыгыш Анадолу аймагынан да көп келишет. Газантеп, Кахраманмараш, Диярбакыр шаарларынын тургундары келишет. Эми жеке бул жактан эмес, Стамбул, Анкара, Бурса сыяктуу биздин ири шаарларыбыздан да келишет. Имараттын жанында чай же кофе иче турган кафе, ошондой эле кооз парк жана байкоочу палуба бар. Бул жерге болгон саякат тарыхка сүңгүп, ал жердин кооздугунан ырахат алууга мүмкүндүк берет. Асыл Акматова, Данияр Амантур уулу, Түркия мамлекети, Трабзон шаары, Замана студиясы үчүн.